Жогоруда Мурат Молдонович эң туура нерсени айтып кетти. Биз кыргыздар үй алабыз дагы анан жумуш издейбиз. Негизи сиздер жеке шаарча салсаңар болот да. Шаардын ичинен же болбосо бир райондон жер тапканда ошол жерге үй сала бербей, өзүнчө городок кылып, биринчи жумуш орнун камсыз кылып туруп, андан кийин ошолорго ошол жерден үй салсаңар, алар толук түрдө алат. Жумушу бар, төлөгөнгө дагы өзүнүн айлыктары жетет, кенен үй алышат да. Ошол жагын карасаңыздар, эң маанилүү нерсени айтып кетти биздин депутатыбыз. Жана ошондой эле Дастан Далабаев эң жакшы нерсени айтып кетти. Сиздер $550 под ключ деп айтасыңар. Туура, бүгүнкү күндө силердин эсебиңер боюнча ошондой болушу мүмкүн. Бирок эртеңки күндө андан көп болуп кетсе, базарга эч ким кепилдик бере албайт, туурабы? 1,5-2 эсе көтөрүлүп кетсе кандай кыласыңар? Же алган адамдар Америкага же Россияга качып кетеби? Ишин бүтүрө албай. Же болбосо мамлекет жардам бересиңерби? Кандай кыласыңар? Ошол договордо форс-мажордо жазылганбы ошол? Келишимде уже чектелген $550 бир чектелген. Эгерде материалдар кымбаттап кетсе эртең 6 айдын ичинде кандай кылат алар? Азыркы учурда кыргыз курулуш сервис жооп берсе болот. Материалдарды бардын анализдеп койгонбуз. Азыр зарайны алган материалдар да бар. 550ден ашырбайбыз эч качан. 550 бүтөт. Жо, сиздер зарайны алгансыздар дейсиз. Алынбай калган материалдар да бар да, ошолор кымбаттап кетсе, бүтпөй калса кандай кыласың? Ошону эсепке алгансыңар? Ошолордун бардыгын учут эткенбиз. Кымбаттап кеткендерди дагы учут эттик. Ошо $550 бүтүрөбүз деп атабыз данный момент. Бүтүрө албайсыңар. $550. Кымбаттап кетсе бүтүрө албайсыңар. Сиз антип айтпаңыз. Эгерде биз көрүп атабыз, 2021-жылы ошол эле биздин мектептерде конкурстан утуп алып, азыр күндө бүтүрө албай, мамлекет жардам берип, фактически төлөп берип жатат. Сиздер дагы келишимди түзөсүздөр, туура. Бирок эртең ошону аткара албайт дагы, ошол курган адам башка жакка кетиши мүмкүн да, кура албай. Аягына чыгара албай. Себеби ошол жагын эске алып койсоңуздар деп мен сунуш берип жатам. Жарайт. Сөзсүз эске алыңыздар. Себеби алар кандай кылат бүтүрө албаса, кымбаттап кетсе, алар алдын ала билбейт да. 6 айда эмне болушун. Силер алышыңар мүмкүн материалды, мисалы 10 материалдан турмаса, бир эле материалдын алдын ала алышыңар мүмкүн да. Калгандарын ала албайсыңар да. Келечекте курула тургандарыңар да ошол суммада кетет. Мен негизи бул колдойм, макулмун, бирок ошол жактарын да карап койсоңуздар. Сөз түрдө сиздер келечекте шаардын ичинде тыгыла бербей, мындай городок куруп, өзүнчө ошол жерде жумуш орун менен ошол жерге үй салсаңар, биздин мамлекетибизге дагы ошол жерде жашагандарга да жакшы болот да. Ошол жерде жумуш орун болсо, мектеби болсо, бала бакчасы болсо, туурабы, үйү болсо, өзүнчө городок болот. Рахмат. Мен ушу сунушуму дагы эске алып койсоңуздар. Эске алдык. Рахмат.